Бизде достор кийинки конокторубуз бар. Сиздер менен кийинки конокторубузду тааныштырабыз. Алтынбек Алымов жана маданияттын мыкты кызматкери Динара Тилекеевалар бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Туулган күнүңүз менен байке. Рахмат. Бактылуу болуңуз, узак жашаңыз. Эң башкысы бул жашоодо эмнени каалап жүрсөңүз, ошонун баары жашооңузда болушуна тилектешпиз. Бүгүн канчага чыктыңыз? 40-тын кырына чыктык. 40. Куттуктайбыз туулган күнүңүз менен. Айтыңызчы, Динара айым, сиз кандай жүрөсүз? Ден соолугуңуз кандай жаңылыктарыңыз бар? Жакшы, рахмат. Ушундай бүгүнкү күндө таң эртеден сиздердин ушундай студиядан болгондо дагы Алтынбек эми туулган күнүнө күбө болуп атканыма кубанычтамын. Туулган күнүңүз менен мен дагы куттуктайм. Жакшы, баары жакшы. Алдыда жаңылыктар дедиңиз, жаңылыктардан буюрса азыр сиздердин эфирде бүткөндөн кийин таштап кетет болушум керек. Жаңы клиптин үстүнө иштегенбиз. Жаңы клип алып келдиңиз. Эмне деп аталат? Сөзүнү кимге таандык? Асылбек Өзбеков агайдын Өмүрзар деген чыгармасы. Кыялбек Курманбетов агайга таандык сөзү. Жакшы, Алтынбек ага. Сиз көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Ушундай сиздин жакшы чыгармаларды угабыз, көрүп калабыз, бирок өзүңүз ырдабай койдуңуз. Эмне себеп болду? Эми мен баягы ырчыларга ыр жазып берип, ошону менен алаксып калып атат окшойм. Анан мен ушу эфирлерге чыгып ырдабаганым болбосо, мен башка концерттерде, көрүнбөгөн жерлерде ырдап, тойлордо ырдап жүрөбүз. Анан өзүм жеке өзүмө жылына ашып кетсе бир жазам өзүмө. Бир эле? Бир жазам, же болбосо 2 жылда бир дегендей ушундай. Өзүмө көп ыр жазбайм. Өзүм жазган ырларды ырдай алсам, ушу тандап алып ырдап калам, ырдай албаганым бар тең. Анын үстүнө тияк-бияктан ыр сурагандар көп. Илипке жетип атпат эле. Өзүмө ошентип жетпей калат. Бирок ушуга деле Кудайга шүгүр, мына сиздер билип чакырып атасыздар деген. Ошого деле шүгүрдөш керек. Жакшы, айтыңызчы, Динара. Сиз биз билгенден ушу Жалал атта филармонияда иштейсиз. Ал жакта жумушуңуз кандай болот? Филармонияда жумуш жакшы. Жаңы жылдан алдын баягы тынымсыз иштеп атсак, жаңы жылдан бери бир аз сейилирээк иштеп атабыз. Бирок жаңы жылдан алдын бизде жалпы жааматыбыз Даңа залуу Доор деген баягы кинодон комедия концерт ойногонбуз да. Анан ошол концертти Ошко суроолор боюнча барып 9-10 февралда коюп келдик. Абдан жакшы болду. Жакшы, азыр болсо мындай кылалы, Динара айым. Биз сизди аябай жакшы ырдарыңызды билебиз. Бул байкебиз дагы жакшы ырдайт. Сиз ушу байкебизди туулган күнү менен куттуктап, жана ошондой эле жалпы көрүүчүлөргө бүгүнкү туулган күн ээлерин арнап бир ырдап бербейсизби? Сизден сураналы. Рахмат. Сизге ырдап беришчү беле? Мага куттуктап, өмүрүмдө да бирөө ырдап берген эмес, силерге рахмат. Аркашыма рахмат. Кубанычтабыз. Эфирде мага Атайын сиз үчүн чакырганбыз. Чоң рахмат. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Анан жалпы көрөрмандар үчүн Арзыбек Бедияров агайдын Ошондогу Жанган от деген чыгармасы. Суйкайып тоо башынан таң атканда, сулуулук бизди тартып баратканда, жылыткан илебиңден кучак бошо, жылдызың карегиңден жанат мага, жылдызың карегиңден жанат мага. Балкыган чолпон жылдыз батарында, пардасын жарык дүйнө ачарында, кымбат жок сенден бөлөк кантсем дагы, кыя албайм өзүң турсаң катарымда, кыя албайм өзүң турсаң, кыя албайм өзүң турсаң катарымда. Колубуздон салалары, бөлүнбөй кош жүрөктүн саналары, аргасыз экөөбүздү ажыратып, аңгыча түндү серпип
келе. Кол чогулар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сизге жактыбы? Абдан Мына ушундай сонун жагымдуу чыгармадан кийин биздин жалпы жамааттын атынан кружканы сизге белек кылабыз. Рахмат. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Абдан жакшы. Чоң рахмат. Андан кийин айтыңызчы, сиз акыркы учурда ушундай ырларды жазып атам, илип кетип атышат деп атпайсызбы? Кайсыл темада ырларды жазып берип атасыз биздин ырчыларга? Меники көбүнчө баягы ырчылардын суроосу боюнча жазылат да. Бирөөсү көчөлөр жөнүндө дегендей жаздырат, бирөөсү сүйүү жөнүндө, көбүнчө сүйүү жөнүндө жаздырышат. Анан сүйүүдө да эмелер көп да, жанагы сүйүүнүн эме тарыхтары көп болот да, сүйүү жөнүндө жазган оңой. Анан ошону көбүнчө ошондо жазып атам. Ата мекен жөнүндө да жазып жүрөбүз, ата журту жөнүндө. Партиялар жөнүндө эмес, мындай өзүнүн ата мекенибиз барбы? Анан Кадимки эле ата мекен. кызык жери мурун партиялардын аты башкача болсо жакшы болмок, мындай биринчи партия, экинчи, жетинчи партия дегендейчи. Мына 5 канал дегенде ат коюп болсо жакшы болмок. Азыр эми ата журт жөнүндө ыр жазсаң эле партия болуп калды деп ырдай коюшат. Ата мекен колдоно албай калды. Ошондуктан мекенин тумагы десеңиз деле. Анан баардыгы республика десеңиз деле ошондой болуп калат. Ошондуктан азыр ушул эң жакшы эмеси кенен ушу сүйүү жөнүндө, көбүнчө сүйүү жөнүндө жазып атабыз. Бир колдон келишинче эме оңдоп, түздөп жанагындай мурун кичине жаш кезекте отко күйүп эле ушинтип кетип жаза берчүбүз. Азыр кичине отко түшпөй атабыз. Отко түшпөй мындай чебердеп, Чекесинен карап туруп. чекесинен карап сразу өрттөнүп күйүп кетпей, кичине үйрөнүп калдык кичине жазганда. Жакшы, Динара айым, сиз азыр эле сүйүү жөнүндө бир жакшы чыгарма ырдадыңыз. Сизге негизи кайсыл темада ырдаган ырлар жагат? Негизи эле ырлардын деле көпчүлүк бөлүгү ушул сүйүү темасында болот экен. Анан башка ар түрдүү темада ырларым бар, бирок менде деле көбүнчө ушу сүйүү темасында ырлар. Жакшы, андан кийин сиздерге ушу келип жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун экөөңүздөргө тең. Туулган күнүңүздү жакшы өткөрүңүз. Рахмат. Сиздердин эркин микрофон, жакын адамдарыңыздарга салам айтсаңыздар болот. Кыздар чачылуу дейт кыздар. Келиңиз, Динара айым. Рахмат. Алгач ушул учурдан пайдаланып сиздердин жалпы эмгек жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизди чыгармачыл адамдарды эл менен жолугуштуруп, конокко чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгиликтер болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун. Анан дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайм. Рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу баарыңыздарга ден соолук, үйүбүздө дайыма бактылуулук, эмне сурасак да Кудайдан сурайлы. Аллах Таала бизди жамандыктан сактап, рызкыбыз менен кандай өмүр берсе дагы ушу жакшы жашоодо жашайлы. Анан ушу 5 каналдын жамаатына бардыңыздарга ийгилик. Сиздер биринчи ушунча жылдан бери таң атпай мен туулган менен ушундай ырчы менен куттуктап мындай болгон эмес. Эми Кудай буйруса башкалар үйрөнүп ушинтип болуш керек эмдиги жылдары. Ошол эми бүгүнкү туулган күн мен негизи кичинекейден баштап бизди үй бүлөбүздөн үйрөткөн туулган күн белгилебейбиз. Ушунча жашка чейин туулган күн өткөзбөйбүз. 1 жашка картайдык дейсиздер да. Бизде деген туулган күндү кадимки күндөрү өткөзүп жүрөт, ата-энебиз ошого үйрөткөн. Ошондуктан бирок ага карабастан мен кийин үйрөндүм. Канча жылдан бери ушу энелердин майрамы экен деп түшүнөм. Ошо мен бүгүн Кудай буйруса азымдан чыгып алып энемди куттуктап, энем 70-ке чыгып калды. Ошо энелердин майрамы. Анан эмне биз дайыма ата-энелерди куттуктап жүрсөк, кийин балдарыбыз бизди куттуктайт. Ошол. Рахмат келип бергениңиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргүүлөр болсун, чыгармачылык бийиктиктерди багынта бериңиздер. Эфирден кийинки берүүлөрдөн дагы күтөбүз буюрса. Чоң рахмат.